Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. УКМК чек ара кызматынын 3 жетекчиси кармалды. Чек ара кызматындагы айрым жетекчилердин коррупциялык иштери аныкталды. Бул тууралуу 20 октябрда УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Тактап айтканда, чек ара кызматынын айрым жетекчилери калкалаган Достук унаа жолу көзөмөл өткөрүү пунктунун кызмат адамдары чек арадан өткөн өзбек жарандарынан жана жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан акча опузалап келишкен. Аталган факты жаза кодексинин 325-беренесинин 3-пунктунун 2-бөлүгү менен катталды. Жыйынтыгында 19 октябрда Достук унаа жолу көзөмөл өткөрүү пунктунун жетекчиси АЭ чек ара кызматынын Ош областы боюнча башкармалыгынын башчысы ЧН, ошондой эле чек ара кызматынын башчысынын 1-орун басары КБ кармалды. Алар УКМКнын Ош шаары жана Ош областы боюнча башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө уланууда. Достук унаа жолу көзөмөл өткөрүү пунктунун жетекчиси Аскарбек Эрмекбаев, чек ара кызматынын Ош областы боюнча башкармалыгынын башчысы Чынарбек Насиев, чек ара кызматынын башкы штабынын жетекчиси, чек ара кызматынын башчысынын орун басары Бекташев Курсанбек Урбаевич. Булак Назар Ньюс. 3 баласы калды. Ошто келин өз жанын кыйды. 20 октябрга караган түнү Ош шаарында 3 балалуу келин өз жанын кыйды. Бул тууралуу аталган шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Окуя тууралуу Ош милициясы толук маалыматты кийинчерээк берерин айтышты. Алдын ала маалыматтар боюнча өз жанын кыйган келиндин болжолдуу жашы 25 жаштарда болгон. Ал мындан 2-3 күн мурда жолдошу экөөнүн ортосунда пикир келишпестиктен өзүнүн ата-энесинин үйүнө келген. Келиндин сөөгү төркүнүндө асылган абалда табылган. Булак репортер KG. 1207 киши кыргыз жарандыгын алып, 53 адам андан баш тартты. Садыр Жапаров кыргыз жарандыгына кабыл алуу боюнча жарлыкка кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирет. 1207 кишиге жарандык берилди. Алардын көпчүлүгү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар. Ушул эле жарлык менен 53 киши Кыргызстандын паспортунан айрылды. Белгилей кетсек, август айынын аягында 102 адам жарандыктан чыгарылып, 548 киши кабыл алынган. Кумтөрдөн түшкөн 5 миллиард сом максатсыз колдонулган. 2020-жылы Кумтөр Голд компаниядан түшкөн 5 миллиард сом максатсыз колдонулганы аныкталды. Бул тууралуу эсеп палатасынын былтыркы республикалык бюджетти аткаруу боюнча текшерүүнүн жыйынтыгында баяндалат. Аудит көрсөткөндөй, өкмөт 3 миллиард 843 миллион сомду бюджеттин чыгашасын жабууга жумшаган. Мындан тышкары 1 миллиард 72 миллион сом ишкерчилик субъектилерин каржылоо программасынын алкагында керектелген. Ошондой эле 522 миллион сом казына системасынан сырткары пайдаланылган. Ал 2020-жылкы бюджеттин чыгаша бөлүгүндө көрсөтүлбөй калган. Мамлекеттик салык кызматы кабарлагандай, 2020-жылы кенден 9 миллиард 985 миллион сом салык түшкөн. Кыргызстандын республикалык бюджети былтыр 137 миллиард 100 миллион сом киреше, 172 миллиард 700 миллион сом чыгаша менен чыккан. Натыйжада дефицит 35 миллиард сом болуп, Кыргызстандын эгемен тарыхындагы рекордтук чекке жеткен. Өкмөт тартыштыкты сырттан алынган насыя жана башка каражаттар менен жапкан. Быйыл 3000ге жакын кыргызстандык финансылык пирамидалардан жабыркаган. Кыргызстанда 2021-жылы финансылык пирамидалардын саны көбөйдү. Учурда ички иштер органдары пирамидаларга байланыштуу 2000ден ашуун ишти иликтеп жатат. Курмандыктардын саны 2947 адам. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы башкармалыгынын башчысынын орун басары Азамат Дүйшөналиев билдирди. Арыз менен кайрылгандардын көбү Бишкек, Ош, Ысык көл, Нарын, Баткен, Талас областтарынын тургундары. Азыр Ички иштер министрлиги бүткүл дүйнөдө иштеген Antares Trade инвестициялык компаниясынын ишин териштирип жатат. Андан Кыргызстанга келтирилген зыян $1 миллион ашты. Арыз менен 55 кыргызстандык кайрылды. Дагы деле кайрылышууда, деди тергөө кызматынын жетекчи орун басары. Салыштыруу үчүн ал өткөн жылдын көрсөткүчтөрүн мисал келтирди. 2020-жылдын январынан октябрь айына чейин бул жакта 52434 кылмыш катталса, быйыл ошол эле мезгилде 66274 кылмыш катталган. Финансылык пирамидаларга байланыштуу кылмыштардын өсүшү 26,4% түздү. Адамдар барган сайын иштебей эле кандайдыр бир пайда алгысы келип, инвестицияларды салып жатышат жана алданып калышууда. Булак акча бар. Рахмон дүйнөдөгү эң таасирдүү мусулмандардын катарына кирди. Дүйнөдөгү эң таасирдүү делген 500 мусулмандын жаңы рейтинги жарыяланды. Тизмеге Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон да кирди. Амандагы Иордания мусулман стратегиялык изилдөөлөрүнүн падышалык борбору кайрадан Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонду дүйнөдөгү эң таасирдүү делген 500 мусулмандын катарына киргизди. Ошондой эле рейтингге Тажикстандын аалымдар кеңешинин башчысы Саид Мукаррам Абдулкадироза да
Жана дүйнө исмаилиттеринин руханий лидери Шох Карим Аль-Хусайни дагы кирди. Эске салсак, тажик президенти Эмомали Рахмон 500 таасирдүү мусулмандардын тизмесине биринчи жолу 2012 жылы, ал эми Саид Мукаррам Абдулкадирозада 2015 жылы кирген. Бул жылы тизменин сап башында Катардын эмири шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани турат. Андан кийин Сауд Аравиянын падышасы Салман бин Абдулазиз жана Ирандын жогорку лидери Аятолла Саид Али Хаманеи турат. Лидерлердин бештигинде Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Иорданиянын падышасы Абдулла II ибн Хусейн Аль-Хашими жана көрүнүктүү ислам маалымы шейх Мухаммад Таки Усмани кирди. Мындан тышкары эң таасирлүү делген мелүү мусулмандын тизмесинин катарында Марокконун падышасы Мохаммед VI, Пакистандын премьер-министри Имран Хан, Сауд Аравиянын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман, Англиялык Ливерпуль клубунун египеттик футболчусу Мухаммед Салах, ошондой эле Талибан кыймылынын лидери Хайбатулла Ахундзада кирди. Тизмеге ошондой эле Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Түркмөнстандын президенти Гурбангалы Бердимухамедов, Чеченстандын лидери Рамзан Кадыров жана Өзбекстандын муфтийи Усмон Алимов да кирген. Белгилей кетсек, дүйнөдөгү эң таасирдүү 500 мусулмандын тизмеси 2009 жылдан бери жыл сайын чыгарылып келет. Булак Кейжи Чекет, Евразия Today чеки туруу. Шайлоо 2021. Оппозициячыл Азаттык партиясы шайлоодон четтетилиши мүмкүн. Жырандык активист Анарбек Катаганов Азаттык партиясынын үстүнөн БШКга арыз жазды. Бул тууралуу ал социалдык тармактардагы баракчасына жазды. Ал Азаттык партиясын шайлоо жарышынан четтетүүнү талап кылганын төмөнкү мыйзам бузуулар менен түшүндүрдү. 10 октябрда Азаттык партиясынын курултайында опера жана балет театрынын имаратында талапкерлердин толук тизмеси жарыяланган жок. БШКнын комиссия мүчөсү кетип жатып, бул одоно мыйзам бузуу экенин айтты. Талапкерлердин тизмеси кирбеген конвенциялык бюллетенге көңүл буруңуз, көрсө көпчүлүк толук эмес тизмеге добуш берген экен. Эми видео байланыштуу жакшылап караңыз, анда 10 кишинин тизмеси окулган, калган талапкерлердин аты жөнү жарыяланган эмес. Эртеси штабта талапкерлердин тизмеси пайда болуп, баары тизме боюнча өздөрүн тактагысы келди. Штабта камера жана журнал бар. Бул видеону көрүп, тизмеден чыгарылгандар менен интервью алсаңыз болот. Алардын да айта турган сөзү бар. Штабта мен талапкерлердин саны жөнүндө сурадым. Алар мага талапкерлердин документтерин көрсөтүштү. Мен эсептеп чыктым, 120дан ашты. Андан ары санаган жокмун. Мени таң калтырганы, түшкү тамакка жакын калганда дагы адамдар келип документтерди тапшыра башташты. Эмне үчүн мындай болуп жатат деп сурасам, эгер акчасы көп талапкер келсе, акчасын алып коюшат деп жооп беришти. Бул ушундай демократиялык партия. 13 октябрда партия БШКга курултайга ылайык тизмеде 54 талапкер болгонун, бирок фамилия көрсөтүлбөгөнү болгону 54 деген сандагы билдирүүнү тапшырды. Көрсө партия 18 октябрга чейин фальсификация менен алектенип тизмени өзгөртө алат экен. Мындайлар буга чейин деле болуп келген, анткени партия шайлоого катышууга укугу жок. Алар башка партияларга кирүүгө убактысы болбошу үчүн жакшы талапкерлерди ыргытышат. Ошону менен оппоненттеринин позицияларын начарлатышат. Келдибеков көптөгөн саясатчыларды, атүгүл акчасы жокторду чакырды. Жыйынтыгында мен алар менен коштоштум. Партия генерал Исмаил Исаковго таандык, бирок баары Келдибековго, анын Лев Толстойдогу штабына келишет. Мени талапкер болууга чакырышты, документтерди чогулттум, бирок кийин алар мени тизмеге киргизбей турганын айтышты. Кечээ билдим. Бул съезде эле эмес. 13 октябрда да Азаттык партиясы талапкерлердин тизмесин көрсөткөн эмес деп активист мыйзам бузууларды тизмектеди. Азаттыктын алдыңкы тизмесинде кимдер бар? Азаттык партиясы 10 октябрда курултай өткөрүп, парламенттик шайлоо үчүн талапкерлердин тизмесин жарыялаган. Алардын катарында белгилүү саясатчылардан партия лидери Исмаил Исаков, Медеткан Шеримкулов, Ишембай Кадырбеков, Жылыскан Жолдошова, Ахматбек Келдибеков, Бактыбек Калмаматов жана Мыктыбек Арстанбек бар. Булак Уа Чекит KG. Москвада мигранттардын катышуусунда дагы бир массалык мушташ орун алды. Орусиянын борбору Москва шаарында эмгек мигранттарынын катышуусунда дагы бир массалык мушташ орун алды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, окуя Москванын түндүгүндөгү Коптево районунда болгон. Анда спирт ичимдигин ичип алган жарандар мушташкан. Массалык мушташка катышкандардын арасында мигранттар да, орусиялыктар да бар. Алардын ичинен бир адам бычактан алган жаракатынан ооруканага жаткырылган. Массалык мушташка катышкан жалпы 23 адам кармалган. Учурда полиция териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Мушташка катышкан мигранттар депортация болушу мүмкүн.
Булак супер чекитке ije.